атынан өзүмдүн атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Күчтүү мамлекет бул жарандын ден соолугу, атактуу мамлекет алдыңкы күчтүү спорт жана искусство дешет эмеспи? Аламга кетти жол, айылдан башталат дегендей, дүйнөдөгү футбол жылдыздары Пеле, Месси, Рамос көп оюнчулар айылдан өсүп чыккан балдар эмеспи? Келечекте биздин айылыбыздын кыргыздын футбол жылдыздары Гүлжигит Алыкулов, Азамат Байматов, Нурлан Мурзатов ичи сыяктуу өсүп чыккан айылдан чыккан. Өзүбүздүн көрүп тургандай бул аянтчанын бөлүшкөнгө мектеп коллективи менен окуучуларыбыз да өздөрүнүн жардамы менен жардамдарын аяшкан жок. Ошондой эле ушул мектептин футбол аянтчасына тегерегинде окуучулардын чоң аракеттери ишке ашты. Урматтуу ата-энелер, айыл тургундары, келиңиздер, анда бул спорт жай келечек муундарыбыз үчүн, ышкыбыз, жаштарыбыз үчүн ак жолтой болуп, жогоруда санап өткөндөй футбол жылдыздары жылдыз жанган мамлекеттин туусун күнөөгө таныткан мыкты спортсмендер өсүп чыксын дейли. Дагы бир жолу бүгүнкү майрастар куттуу болсун. Ошондой эле бүгүнкү катышып жаткан жалпы айылыбызга, акимибизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Айылдык өтүмүзгө бул көптөн күткөн биздин мектеп үчүн чоң ийгиликтер жаратты. Бизде спортсмендер көп болсун, ден соолуктар чың болсун, көп спортсмендер көп болсун. Чоң рахмат. Кезектеги сөз айыл аксакалы Кенжебаев атабызга, ошондой эле Мамырбаев Алымбек агага жана жаштардын атынан Усупакунов Марлиске берилет. Бүгүн биздин айылда чоң жакшы иш-чаралар өтүп жатат. Анткени мына биздин өтүп кеткен аталарыбыз, бул жакта чыгылып тургандардын чоң аталары, биздин болсо чоң өзүбүздүн аталарыбыз. Ошолорду эскерип, акимчиликтен аким өзү баш болуп, тетияктан аскер комиссариятынан бүтүндөй бир топ солдаттар жана офицерлер келип, абдан чоң иш-чараларды уюштуруп беришти. Жана биздин өтүп кеткен аталарыбызды ошолорду эскерүү чарасы болуп, ошол жерге Куран окулду. Бул аябагандай зор чоң иш деп айтсак болот. Айланайындар, эми боорекел согуш деп атабыз. Бул согуш өтө катуу, өтө каардуу согуш болгонун баарыбыз билебиз. Билбесек дагы боорекел отурган, кыдырата отургандар, боомек баштагандар катышпасак дагы ошол согуштун кандай болгонун биздин эсибизде калды. Биз ошондо ойноп чуркап жүргөн балдар элек. Ошол согушта аш жыңалач, ошо курсак тойгон жок. Арпа нан караң жетип, ушундай турмушта жашадык. Эми Кудай анын бетин ары кылсын. Согуш такыр болбосун. Ошол согушта курман болуп кеткен биздин ата-бабаларыбыз, ошолор бизди арбагында колдосун. Аларга Кудай бейишинен орун берсин. Алар элди, жерди, элди коргоп жүрүп, ошол жанын берип ошол жакта бияка топурак буйруп бияка даже келишкен жок. Ошол согуш майданында кала беришти. Алар биздин аталарыбыз. Эми айланайындар, мына бүгүн боорекил жерде андан кийинки иш-чарабыз, мына боорекил ак жолтой болсун, боорекил курулган боорекил футбол талаасы. Эми мунун ичинен көп эмгек жумшап, бизерде айыл өкмөтү, мурунку айыл өкмөтү, директори, башкалар көп айыл өкмөлөр кылыптыр. Бизерде канча акча жумшалып, канча эметкенин айтып кетишти. Эми менин тилегим эле боорекил жерге турган биздин балдарыбызга, кыздарыбызга ушунун ичинде ойноп, жакшынакай оюндарды өткөзүп, тиги жерден азыр Дамир айтып кетти, жалгыз эле футбол эмес, башка спорттун түрлөрүн дагы машыктырууга болот экен да. Ушул стадионубуз, ушунубуз кут болсун. Баарыңар ак жолтой болуп, баарыңар ушул жерден тарбияланып, өсүп, ичиңерден Кудай жакшылыкты берсе, ичиңерден чемпиондор чыксын.
так ушул эле кичинекей эле нерседен башталат да баардыгы эле асмандан түшө калып анан неме түзбөйт ушул кичинекей жерден кичинекей тарбиядан кичинекей иштен башталып отуруп анан жанкы чоңдор анан жанкы чемпиондор анан дүйнөнү дүңгүрөткөндөр чыгып атпайбы ошолор биздин айылдан да чыксын боорекил курулган стадионубуз ак жолтой болсун бул балдарыбызга Кудай өмүр берип ушундан жакшынакай тарбия алсын баарыңарга жакшылык каалаймын аман эсен болгула ушул ак жолтой стадионубуз ак жолтой бойдон болуп аман эсен биздин балдар тарбияланып өсүп кетсин. Саламатсыздарбы, урматтуу айылдаштар, урматтуу мекендештер. Эми сөз кичине эртерээк берилсе жакшы болмок экен. Ар бир нерсенин тарыхы болот эмеспи? Анан ушул кичи футболдук аянтчанын тарыхына кичине токтолуп кетсем. Бул аянтчанын келип калыш себебине 6-чакырылыштагы биздин айылдык кеңештин депутаттарынын чоң салымы бар да. Ошол кишилерге дагы бир кол чаап койсоңуздар. Себеп дегенде биздин айыл өкмөтүбүз 2018 жылы Минфинде кара тизмеге түшүп калган да. Биздин конторубуздун ремонту бүтпөй калып, ошондон улам кара тизмеге түшүп, айылга стимгрант келбейт эле. Анан ошондон чыгарууга аракет кылып 15-20 күн дегенде ушул кара тизмеден чыгардык. Чыгаргандан кийин проект жазуу максаты пайда болду да. Андан кийин биз ойлодук дагы бөлөк нерселерди жазсак проектиге депчи. Анан биринчиден Денисак улут, Денисак үй бүлө, Денисак бала деп коет эмеспи? Ошондон улам балдарыбыздын дагы келечектеги жаш балдарыбыздын ден соолугу чың болсун деп, жок дегенде бир ушундай бир спорттук аянтча курсакпы деген ой келип, депутаттар менен кеңешип, анан ушул футболдук аянтчага келип токтогонбуз. Анан бул дагы караңгүйгө келип калганын дагы бир себеби бар. Себеп дегенде буга чейин да биздин айыл өкмөттө көп стимгранттар жазалган. Ошонун ичинен Караңгүй айылыбызга бир эле клубтан башка стимгрант менен эч нерсе жазалган эмес. Ошондон улам калыстык кылып жок дегенде ушунусун Караңгүй айылына кылалы дагы, кийинкисин Кара Саска кылалы. Экөө бир айыл өкмөт талашпайлы, тартышпайлы деп отуруп, мына ошондо депутаттар калыстык менен чечип беришкен. Бул жерде атын атаса куту сүйүнөт дейт, баарын эле мен дебем, депутаттарыбыздын күчү менен бүткөн ушунун баары тең. Ансыгандай буга дагы ошо 3 миллион 9 миң сомго проект жазылып, 2 миллион 400 миңге Ильяс курулуш компаниясы утуп алган. Договоруна мен кол коюп бергем. Бирок тилекке каршы мен аягына чейин чыга алган жокмун. Себеп дегенде июнь айында жумуштан кеттим. Аягында мынакей талгар улантып бүтүрдү да. Талларга да чоң рахмат. Эми ушуну кабыл алганда жакшылап кабыл алсаңыздар, себеп дегенде баягы ишти баштап койгондон кийин кемчиликтер көрүнө берет экенде. Мисалы мына бул жерде дополнительный стойкасы жок болот. Мындан тышкары дагы сыртында зрительский скамейкалар бар. Проект жазып атканда сметасында бүт баарын киргизгенбиз. Ушунун баарын унутпай, баардыгын жазатып алып тургандан кийин кабыл алсаңыздар. Себеп дегенде бул келечекке көпкө чейин кызмат кылыш керек да. Анан эмне дейбиз эми? Мынакей айылыбызда жакшы самалыктар болуп атат. Дагы улана берсин, ушуну менен токтоп калбай, мындан дагы жакшы проекттер тартып келет деген чоң үмүтүм бар. Келечекте ушу айылыбыз бөлөк айылдардай болуп көтөрүлөт деген чоң ишеничим бар. Мынакей биздин жаңы акимибизге да чоң ыраазычылык билдирип коюшубуз керек. Себеп дегенде жакында эле мына айтып өттү, азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, районго көптөгөн инвесторлор келе баштады. Бул боюнча менин да маалыматым бар. Биз дагы сүйлөштүк эле, бул эки айылдын ортосундагы Кырманга Өзбекстандан инвесторлор келип, кичи логистикалык центр салынмакта. Мен иштеп турган убакта Алмамбет Насырканович деген инвестиция боюнча министр менен барып сүйлөшкөндө, ушинтип сүйлөшүп такташтык эле. Тилекке каршы ай киши да кетти, мен да кеттим жумуштан. Эми ар жагы кандай болот билбейм. Мындан тышкары дагы жакында эле
дагы сөздөр болду, дагы инвесторлор чыгып атат. Көптөгөн нерселерди салсак болот. Буга аракет керек, эмгек керек. Анысы кандай сиздердин да ишиңиздерге ийгилик. Баарыңыздарга ден соолук. Ушул аянтчабыз эл үчүн жакшы иштеп берет деген терең ишеничте кылайын. Чоң рахмат сиздерге. Келиңиздер, урматтуу туугандар, аталар, апалар. Бүгүнкү иш-чара жакшы башталды, Кудай буюрса. Чоң эң бизди ата-энелер тапкан, чоң ата, чоң апаларыбыз тапкан ушу бүгүнкү жакшы Куран окуу, жакшы күндөр самалыктар болуп атат, Кудай буюрса. Бүгүнкү аянтчабыз ушу жаштар, биздин айылыбыздын жаштары өнүгүп, ушу жаштарыбызга ден соолук, жаман жакка барбай